Амансызбы, урматтуу телекөрөрман, Регион телеканалынын өз берүүлөрүн ачык маек көрсөтүүсү улантат. Аны мен Нелли Жумабекова алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта кыргыздын желегин алыскы жактарда желбиретип, намыска бекем турган спортчубуз менен маек куралы деп атабыз. Тааныштырып өтөйүн. Анвар Муратбек уулу кыргыз күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын чемпионатынын финалисти, белбоо күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын чемпионатынын финалисти, белбоо күрөшү боюнча жаштар арасында дүйнө чемпионатынын коло медалынын ээси, ошондой эле жакында эле болуп өткөн татар күрөшү боюнча эл аралык БРИКС оюндарынын коло медалынын ээси. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кандай келип алдыңыз? Жакшы келип алдык. Шүгүр. Алгач эле эфирди баштаардан мурда сиздин жакынкы БРИКС оюндарында коло медалды жеңгениңиз менен чын дилибизден куттуктайбыз. Мына жалпыга көрөрмандарыбызга дагы түшүнүктүүрөөк болуш үчүн ушул БРИКС оюндары тууралуу айта кетсеңиз, ал жака кандай болуп катышып калдыңыз, лицензия утуш үчүн кандай этаптарды басып өтүш керек, ушул тууралуу. Биринчиден саламатсыздарбы? Ден соолугуңуздар жакшы? Рахмат, жакшы. Негизи БРИКС оюндарына тандоолуу баскычтар өткөн. Кыргыз Республикасынын чемпионаты болгон. Ошол жакта финалга чыгып, жолдомон ошондон утканбыз да. БРИКС оюндарына дүйнөнүн ар кайсы бурчунан 90 мамлекет катышты. БРИКС оюндары жакшы деңгээлде өттү. Негизинен деңгээли аябай күчтүү болду десек болот. Ошол. Бул сиздин чет жактагы биринчи оюндарыңызбы же буга чейин да катыштыңыз беле? Чет жактагы оюндарга катышканбыз буга чейин азы. Жаштар арасында дүйнө чемпионатына 2 жолу катышканмын. Дагы эл аралык турнирлерге катышканбыз. Bunday чоң деңгээлдеги катышкан биринчи жолу турнир десек болот да. Эң сонун. Анан айтып өтсөңүз, ошол учурда БРИКС 2024 Казань шаарында өткөн оюндарда жана медалды жеңип атканда же болбосо коло байге үчүн күч сынашып атканда кандай эмоциялар болду? Негизинен эмоциялар коло медалды алганга негедир мындай ичибиз ачып калды десек болот. Алтын болбобук деп. Жарым финалда казак балбаны менен күрөшүп атып, финалга чыгарга 10 секунд калганда таза ыкмага түшүп калдым. Мындай ичимде калып кетти десем болот да. Ага чейин утуп атканмын. Эсепте алдыда болчумун. Анан 10 секунд калганда ошо жеңишти алдырып койдук да. Бирок эми Кудайга шүгүр. Аллага шүгүр келтиребиз, шүгүрчүлүктөрдү айтабыз. Ооба. Демек, бул сиздин келечекте дагы сизге чоң сабак болду да. Анан келечектеги ушундай оюндарда дагы балким бул акыркысы эместир. Анан сиз сиз машыккан зал тууралуу, сиз машыктырган машыктыруучулар тууралуу сүйлөшпөйлүбү? Бизди машыктырган машыктыруучубуз Осмонбеков Азамат агайыбыз. Азамат агайыбыздын колуна келгенине көп эле убакыт болуп калды. 3-4 жылдан ашып калды десем болот. Азамат агайыбыз ошол чоң жетишкендиктерге багыттап бизди болгон нерсесин үйрөтүп, бизге акыл насаатын айтып, бардык жеңишибизге себепчилерден болуп келет. Өзүм Улуттук университеттин залында машыгам. Улуттук университетте окуймун. Ошол жактын залынан тарбияланабыз. Осмонбеков Азамат агайыбыз да ошол жактан тренер болуп иштейт. Демек, сиз Жусуп Баласаган атындагы Кыргыз Улуттук университетке студент болуп келип, анан эле ошол Улуттук университеттин залында машыгып, жана ушундай жетишкендиктерге жетишкен экенсиз да. Ооба, ушундай десек болот. Демек, биздин жаш спортчуларыбызга мындай мотивация катары деле айтып өтпөйсүзбү? Бир гана мындай укмуш деле залдарда деле машыкпай, эң негизгиси спортчуларда кандай характер деп коет го, ошондой болушу керек. Негизинен спортчунун каалоосу эле керек деп ойлойм. Каалоосу болсо, ал материалдык нерселер экинчи планга деле түшүп калышы мүмкүн да.
каалоосу бар адам көчөдө таш көтөрсө дагы, тоого чуркаса дагы аракет кылат деп ойлойм да. Негизи ошол каалоосу болуш керек, анан талыкпай эмгек кылыш керек. Эгер жетишкендиктерге жетем десе, ошол. Спортчулардын, мисалы деги эле сиздин күнүңүз кандай башталат? Күнүбүз негизинен кадимки адамдардай эле өтөт, бирок Эми сиздики өзгөчө болушу бирок мүмкүн эми деп атам ошол да. мелдештерге жакын калганда тамак аштан тыйылып, кургак курулган нерселерди көп жей калабыз. Ушундай бир жегиң келет да, баягы элдер көчөдө тест татымдарды жеп отурса, аябай мындай эңсейсиң да, блин, эртең күрөштөн кийин ушуларды жейм депчи. Анан жейип каласызбы? Баягы күрөштөр бүткөндөн кийин 1-2 күн аппетитиң жок эле жүрөсүң аларды мындай. Ошол негизинен уйкуңду туралайсың, режимиңди күрөш башталганга чейин тактап, уйкубузду толуктап, бышырып, өзүбүздү дайындап жүрөбүз. Мелдештерге чыгаардын астында. Демек сиз азыр мисалы Татарстанда, Казань шаарында болгон мелдешке канча килограмм салмакта күрөштүңүз? Татарстанда өткөн BRICS оюндарында 85 килограммда күрөштүк. Ошол мисалы салмагыңыздарды бир калыпка келиш үчүн режим кармап, талыкпай машыгат экенсиздер да. Ооба, ошондой десек болот. Анткени салмакты ошол убакка чейин тууралабасаң, учурунда ошол башталып атканда түшүрө калам десең, кыйналып каласың. Эртең күрөшкө килемдин үстүнө чыкканда аябай оор болот да. Шашып кеч кыймылдарды кылып каласың, денең сени укпай калат. Өзүң көзүңө көрүнүп турат, ушул ыкманы жасасам болот депчи, бирок денең сени укпайт да. Ошондой учурлар болуп калат. Келиңиз, эми сиз төрөлүп өскөн айыл тууралуу, сиздин балалыгыңыз тууралуу сүйлөшпөйлүбү? Балалыгым. Анан келип университетиңиз тууралуу, кайсы факультеттин студентисиз, ушулар тууралуу айтсаңыз. Балалыгым Талас областына караштуу учурда Айтматов районунун Бейшек айылында өттү. Бейшек айылында жарык дүйнөгө келдим. Биринчи мектепке кадамды ошол жактан баштадым. Спортту ошол жактан түшүнүп баштадык. Өзүмдүн байкелерим негизинен ошо кыргыз күрөшү менен машыгып башташканда эле залга келип, залдан аларды көрүп, отуруп, мен да күрөшсөм ушулардай болуп деп кетчүбүз. Азыр эми ошол максаттарыбызга кичинеден болсо да жетип атабыз деп ойлойм. Балалыгым ошол Бейшек айылында өттү негизинен. Анан 11 классты бүтүп Бишкекке келип, Кыргыз Улуттук университетинин журналистика факультетине тапшырганмын. Журналистика факультетинде учурда 2-курста аяктадык буюрса. Анан журналистикадан кантип эле спортко кеттиңиз? Негизи журналистикага каалоом 9-класстарда башталган. Айкалыштырсаңыз болот экен да. Айкалыштырса болот, бирок негизинен оор да, аябай эле. Мугалимдер тарабынан мындай жеңилдиктер болот, аябай элечи, толук кирише албаган себептен. Кураторум аябай жардам берет. Кураторубузга аябай чоң ыраазычылыктарды айтабыз. Ошондой эле университеттин мугалимдери, декандар аябай жакшы жардамдарды беришет. Демек сиздин спорт чөйрөсүндөгү жаратып аткан ийгиликтериңизге окууңузда кичине көмөктөшүшөт экен да. Окуубузда аябай эле көмөктөшүшөт, кичине эмес аябай эле жардамдарды беришет. Маселелер болуп калат окууда. Ошо маселелерге мугалимдерибиз аябай эле чоң жардамдарды беришет. Эң сонун. Анан кийин сиз азыр кыргыз күрөшү менен, билбоо күрөшү менен машыгып келесиз да. Анан азыркы учурда
деги эле акыркы жылдары кыргыз спортуна абдан жакшы эле көңүл бурула баштады. Жакшы шарттар түзүлө баштады. Анан азыркы учурда кыргыз күрөшүнүн абалы кандай? Абалы канааттандыралдык десек болот. Абалы жакшы, мындай мамлекет тарабынан мурдакыга караганда азыр кыйла эле жакшы кароолор болот, жакшы эле көмөк көрсөтүүлөр болот. Жакында эле окуу машыгуу жыйындарын өткөзүп келдик Ысык Көл облусунда. Бул БРИКС оюндарына мамлекет баардык жагынан каржылап берди. Экипировка, баргандагы жатаканабыз, тамак ашыбыз, самолет, билеттерибиздин баардыгын мамлекет алып берди, федерация. Негизинен жардамдар жакшы эле болот, бирок биздин спорт олимпиадалык спорттун түрү болбогондуктан олимпиадалык спорттун түрүндөгүдөй жардам азыраак десек болот, бирок спортчулар жардамдар менен канааттанабыз да. Эң сонун. Демек, кыргыз күрөшүнүн дагы, кыргыз күрөш федерациясынын дагы келечеги буюрса кең экен, э? Кыргыз күрөшүнүн федерациясынын да келечеги аябай кең, негизинен жакшы келечекти бар десек болот. Дүйнөлүк көчмөндөр оюну өтөт, жакында дагы жакшы жаңылыктар болот деп үмүттөнөбүз. Анан келечектеги пландарыңыз тууралуу сөз кылбайлыбы? Келечектеги пландарыбыз Кудайым буйруса ошол жакшы жетишкендиктерге жетип, жакшы адам болуп, негизи адам сыймыктана турган адам болуп, үйдөгүлөр, жакын жора жолдошторубуз сыймыктана турган адам болуп, окуубуз менен өзүбүздүн ишибизди так алып баруу, мамлекетибизге кызмат кылуу эң негизгиси. Анан алдыда дагы кандайдыр бир кароо сынактар дагы, чемпионаттар болобу же сезон жыйынтыктадыңыздарбы? Быйыл Кудайым буйруса дагы жаштар арасында дүйнө чемпионаты бар. Дүйнө чемпионаты чоңдор арасында дагы өтөт. Ал жактарга дагы даярдыктар жакшы, Кудайым буйруса. Сезон жыйынтыктала элек али, көптөгөн мелдештер турат алдыда. Ошол али көптөгөн жеңиштер алдыда. Эң сонун. Анан кийин мисалы кыргыз күрөшү боюнча спорттун чебери титулун алыш үчүн кандай баскычтарды басып өтүш керек? Спорттун чеберчилигин алыш үчүн бул өзүбүздө өткөн өлкө чемпионатын утушубуз керек да. Өлкө чемпионатын уткан адам спорттун чебери деген наамды алат. Дагы эл аралык даражадагы спорттун чебери деген наамдар бар. Аларды утуш үчүн биз дүйнө чемпионаттары жана Азия чемпионаттары өтөт. Ошол дүйнө Азия чемпионаттарында биринчи, экинчи орундарды алган балбандар ошол даражаларга жетишет. Кудайым буйруса ошол даражаларды алып калабыз деген үмүттөбүз. Албетте, тилектериңиз, кыялдарыңыз, максаттарыңыз сиздин аракетиңиздин аркасында болот деген ишеничтебиз. Анан негизи спортчулар айрым бир учурларда же айрым бир ден соолугунан тышкары да, мисалы туруштук бере албай калган учурларда спортту таштап салышат го. Анан негизи эмнеден улам ушундай нерселерге барышат? Анткени балалык кезинен спорт менен машыгышат дагы, анан кийин тыштаганга ыраазы болушат го. Спорт негизинен аябай оор нерсе да. Талыкпай машыгуунун үстүндө болушуң керек. Дисциплина болуш керек. Адам кичинекейинен да ушундай машыгып баштаса дагы адам мындай көксөсү сууп калабы, ушундай адамдар болот да. Жаштар арасында, окуучулар арасында аябай жакшы жетишкендиктерге жетип,
ошол учур менен токтоп калгандар болот да. Ошолор мындай спорттон алыстап, мындай көксөй сууп калган болобу деп ойлойм да мен. Негизинен каалоосу бар адам баардык нерсеге карабай алдыга жылат деп ойлойм да. Ошондон азыркы учурда мен байкошум боюнча дагы жаштар арасында абдан спортту сүйгөн, спорт менен машыккан жаштар көбөйүп баштады. Анан сиз машыккан улуттук университеттин залында канча спортсмен машыгат? Негизинен улуттук университеттин залында бир 30га жакын, 20дан ашык 30га жакын учурда машыгышат. Негизи Азамат агайымдын колунда машыгып кеткен спортчулар бир 200ге чукул спортчу тарбияланып чыкты десек болот да. 7 муун тарбияланып чыкты да агайдын колунан. Агай ошол 7 муунду тең мындай бир муштумда кармап турат да. Негизинен агайдын бизге кылган салымы, бизге берген акыл насааттары, тарбиясы биз үчүн үлгү да агайыбызчы. Ошол биздин залдын негизинен чемпиондор аябай көп чыккан да. Ошол агайыбыздын эмгеги десек да болот. Залдын өзүнүн аурасы дагы бар. Көп чемпиондор чыккан зал болгон үчүн атаандаштык ичинде бири-бирине мындай эрегишүү дагы көп болот. Негизинен зал ошол биздин улуттук университеттин залы. Эң сонун Анвар, сизге чоң ийгиликтерди каалагым келип атат. Мындан кийин дагы көптөгөн келечекте боло турган мелдештерде жакшы жыйынтыкты көрсөтөбүз деген ишеничтемин. Анан программабызды жыйынтыктап жатып, сизге эркин микрофон берейин. Кайрылып айтсаңыз. Рахмат. Негизинен баардык мени колдогон, мага жардам берген баардык адамдарга ата-энеме эң чоң алкыштарды айтам. Ата-энем болбогондо бул жашоодо мен ким элем деген да. Негизи атам, апам, баардыгына, бир туугандарым, байкелерим, инелерим баардыгына чоң ыраазычылыктарды билдирем. Мен үй бүлөм болбогондо мен ким элем негизи. Ата-энем болбогондо мен ким элем. Анан чоң ыраазычылыктарды мени тарбиялаган Азамат агайыма билдирем. Азамат агайыма чоң ыраазычылыктар. Биздин мугалимдерибизге, бизге тарбия, билим берген мугалимдерибизге чоң ыраазычылык билдирем. Баардыгына чоң ыраазычылыктарды билдирем. Мени колдогон, мага ушинтип дем күч берип турган баардык жакын адамдарыма ыраазычылык билдирем. Ошол Кыргызстаныбыз өнүгүп өссүн, Кыргызстандын спорту да алгалай берсин. Келе жаткан келечек муундарга дагы талыкпай эмгек кылгыла, спорт менен алектенгиле деп айтмакчымын. Эң сонун. Анвар, сизге чоң рахмат. Ушундай убактыңызды бизге бөлүп келип ачык мейек кургандыгыңыз үчүн. Келечекте дагы сиз жараткан ийгиликтер дагы дали алдыда. Буюрса келечекте кийинки эфирлерибизде алтын медаль тагынып келишиңизге тилектешпиз. Эфирден пайдаланып Анвар Муратбек уулунун ата-энесине, бир туугандарына, ошондой эле машыктыруучусу Азамат Осмонбековго терең ыраазычылык билдиребиз. Себеп дегенде Анвардын ушундай мыкты деңгээлде өзүнүн спорт жагында көрсөтүп жаткан ийгиликтерине көмөкчү болгон инсандар. Ошон менен биз эфирибизди аяктайбыз. Эскерте кетейин, урматтуу телекөрөрмандар, Регион телеканалы 1-июлдан тарта 2 айлык эмгек өргүүгө кетет. Ал эми ачык мейек берүүсү менен жаңы сезондо жолугушканча аман туруңуздар. Эфирди мен алып барган Нелли Жумабекова.